32 жаштагы Гүлпери Адилбекова өнөкөт бөйрөк оорусуна чалдыккан. Мындан улам бейтап ооруканага келип, жумасына 3 жолу канын тазалатып кетет. Антпесе анын абалы оорлошуп, өмүрүнө коркунуч жаралат. Адилбекова кадимки жашоого кайтуу үчүн чет өлкөдө операция жасатуу муктаждыгы бар. Аппараттын жардамы менен жашайм. Дары эч нерсе таасир этпейт. Бир күн албай калсам, уже көңүлүм айланып кайра эле кусуп, давлениям көтөрүлүп, бутум шишип, жатып калам да, өзүм кыйналып калам. Кыргызстанда Адилбекова сыяктуу бөйрөк оорусуна чалдыккандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Тилекке каршы бейтаптар бөйрөк алмаштыруу үчүн чет өлкөгө чыгууга аргасыз. Ал эми каражаттын жетишсиздигинен дарыланууга муктаждардын саны дагы көп. Мындан улам Бишкек шаарындагы Кыргыз-Түрк достук ооруканасында ички органдарды трансплантациялоону уюштуруу иштери каралууда. Учурда мекеме мындай операцияларды жасоого даяр жана бул үчүн керектүү ресурстар жетиштүү. Sayın Cumhurbaşkanı Sadır Japarov. Учурда Кыргыз-Түрк достук ооруканасында бөйрөк алмаштыруу боюнча даярдоо процесси өтүлүп жатат. Бул ишке ашса, кыргыз жарандары сыртка бөйрөгүн алмаштыруу үчүн кетүүгө кажет калбайт. Оорукана заманбап керектүү жабдыктар менен камсыздалып, президенттик фонддон бөйрөк жетишсиздигинен жабыркагандарга диализ аппаратынын içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Үстөздөгү жылдын август айында органдарды трансплантациялоо боюнча биринчи операцияны өткөрүү пландалууда. Келечекте бул оорукана Борбор Азиядагы алдыңкы медициналык борбор болуп, ага башка өлкөлөрдүн муктаждыгы бар жарандары да келе алышат. Бизге Түркиядан бүт ушул бөйрөктү алмаштырууга адистер келет. Бүт тиешелүү адистер келет, ал жерде врачтардан, анан орто медицина кызматкерлеринен жалпы эле ушу бөйрөктү алмаштырууга тиешелүү болгон адистердин атайын бригадасы келет. Андан тышкары ушул жерде биздин өзүбүздүн дагы баягы органды алмаштырууга кызыккан адистерибизди толук окутушуп, бизге келечекте аларды үйрөтүп берүү маселеси дагы чечилди. Эми буга чейин баягы эне жана баланы коргоо борборунда өзүбүздүн врачтар деле жасап жүргөн, бирок кыйынчылыгы мындайда биздин врачтар жаман жасады деп кантип айтмак элек. Великолепный, эң жакшы врачтар, күчтүү органдарды алмаштырып, буга чейин бир 30га жакын кишинин результаты бар уже, жыйынтыгы бар да. Кыйынчылык эмнеде болуп атат? Кыйынчылыгы негизгиси операцияга чейинки даярдык. Операцияга чейин ошол тууган уулу, эң жакын тууган уулусу да ошонун бөйрөгү жарайбы жарабайбы, бири-бирине туура келеби келбейби деген анализдерди биз ошол Кыргызстан ичинде жасай алчу эмес да. Азыркы мисалы үчүн ошол эне жана баланы коргоо борборунда жасап аткан операция буюрса бул Кыргыз-Түрк ооруканасында жасалып баштайт. Бул маанилүү кадамды президент Садыр Жапаров жеке өзү көзөмөлүнө алып, тийиштүү мамлекеттик органдарга Кыргыз-Түрк достук ооруканасынын жетекчилигине ар тараптуу колдоо көрсөтүү боюнча тапшырма берген. Мурда биздин жарандар 5-6 мамлекетке чыгып, бөйрөк алмаштырып, боор алмаштырып келип жүрөт, мына. Не деген азаптарды көрөт? Жатаканасынан азапты көрөт, жолунан, самолетунан, анан еще төлөйт, ичкен жеген тамагы, жанында ухот кылган кишиси баш болуп отуруп, бир $50,000 тегерегинде кетип жүрөт, чыгып. Мына эми булар бүт барын бизге үйрөтүп берип, условиялардын барын түзүп берип туруп, анан кийин берели Орто Азиянын өлкөлөрү бизге келет деп отурат мына. Бу жаманбы? Тескерисинче бизге келип калат экен го. Анан бут тозбогула, тескерисинче жардамдарды бергиле. Жеке кызыкчылык үчүн ошол больницага кирип алып туруп, жана ар кайсерден бут тозуп аткандардын барын жок кылгыла. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 3000ге чукул киши өнөкөт бөйрөк оорусунан жабыркап келет. Гүлдана Мумунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.